Математика сабагы 3-класс. Дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым. Саламаттык тилеймин. Саламатсыңарбы балдарым? Балдар, анда эмесе алтын эрежелер менен тааныша алалы. Конт коюп угуу, сабакта тынч отуруу жана кол көтөрүп жооп берүү. Кандай эмесе балдар, өзүбүзгө жагымдуу маанай түзүп алабыз. Колду таза кармагын, айтат мына бармагын. Мени жуу. Айтат жаңа сөмөйү, ай болуп көнөйүн. Мени жуу. Манжаларын акылат, самындагын жакшылап. Апам көрүп кубансын, алаканын чакылап. Аты жокта ортонуң, айтат кирден коркомун. Мени жуу. Шылдыр сылагат, чыпалакта суранат. Мени жуу. Манжаларын акылат, самындагын жакшылап. Апам көрүп кубансын, алаканын чакылап. Балдар, өткөн сабакта эмне жөнүндө өттүк эле? Эмнени билдик? Сөз айкашы деген эмне? Алар кандай сөз түркүмүнөн түзүлөт? Азаматсыңар балдар. Балдар, бүгүн биздин өтө турган жаңы темабыз сүйлөм. Бүткөн бир ойду билдирген сөз же бир нече сөздөрдүн айкалышы сүйлөм деп аталат. Эми болсо балдар, бул текстке көңүл бурабыз. Бул жерде сөздөр жайгашкан, ушул сөздөрдөн сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. Биринчи текстти карасаңар, бул жерде толгон айдын, көрүндү, алыстан, караны. Бул жерде сүйлөм түзсөк, алыстан толгон айдын, караны көрүндү. Эми болсо балдар, экинчи текстке көңүл бурабыз. Колду жууп, эң таза, биринчи, тамакка керек, олтуруу. Бул жерде эң биринчи колду таза жууп, тамакка олтуруу керек деген сүйлөм түзүлөт. Эми болсо балдар, силер калган эки текстти туура сүйлөм түзүп, мага жибересиңер. Акыра менен көделек. Алыскы Африка деген жерде, кулак угуп, көз көрбөгөн чөлдө абдан тентек бир көделек жашады. Бир күнү ал оюн салып бара жатып, акырага жолукту. Анын асман тиреген узун мойнуна таңыркап, минтип сурады. Акыра, сага мынчалык куркуйган узун мойундун эмне кереги бар? Акырага көделектин суроосу жакпай калды. Аны билгиң келсе жүр, артымдан ээрчи, деди ал кыжырданып. Көделек акырына ээрчиди. Акыра алдыга түштү. Экөө кандайдыр бир белгисиз тарапка жөнөштү. Көп өтпөй какыраган чөлдө да жетишти. Анан алар чөл аралап жүрүп олтурушту. Өздөрү абдан чарчап, карындары ачты. Бир кезде жашыл десе жашыл, бийик десе бийик өскөн жалгыз даракка туш болушту. Акыра мойнун созуп, жалбырак үзүп жеди. Бах, абдан даамдуу жалбырак тура, деди ал көделектин шилекейин агызып. Аны көргөн көделектин оттогусу келди. Балдар, текстте канча сүйлөм бар? Эң кыска сүйлөм кайсы? Эң узун сүйлөм канча сөздөн куралыптыр? Ушул суроолорго жооп жазып, анан мага жибересиңер. Балдар, эми болсо төмөнкү сүрөткө көңүл бургула. Акыра менен көделектин айырмачылыктары. Бул жерде жазылган, ошолорду астына жазып, мага жибересиңер. Эми болсо балдар, төмөнкү ташмакка көңүл бургула. Австралия талаасын, саякаттап табасың, чөнтөгүндө баласын, көргөндө таң каласың.
эки колун көтөрүп буту менен кете алат. Муну кимдер чече алат? Кана балдар, ойлонгулачы. Бул табышмактын чандырмагын ким таба алат? Азаматсыңар балдар. Табышмактын жообу кенгуру. Келгиле балдар, эс алуу мүнөтүн чогуу аткарабыз. Жылмаюудан жаркытып аспан, жылмаюудан күн желеси жаркып келет. Досторго күлкүңдү бир чачсаң, көп жолу ал кайта сага кайтып келет. Дал ошондо үмүт бар, билип кирсе булуттар, жегип келет кулкуякчы баштан ата. Көл дарыя кашкаят, мөл булактан башталат. Бойсонун ырдап атат. Ооба, мен да аябай тынчсызданып турам. Булактан башталат, достугун жылмаюудан башталат да. Эми болсо балдар, бул сөздөрдөн сүйлөмдөрдү түзөбүз. Биз көчүп кирдик жаңы үйгө. Бул сөздөрдөн кайсы сүйлөм түзүлөт? Азаматсыңар балдар. Биз жаңы үйгө көчүп кирдик. Ал эми балдар, экинчи сөздөргө көңүл бурабыз. Жана, жарык, ичи, кенен үйдүн. Бул сөздөрдөн үйдүн ичи кенен, жана жарык деген сүйлөм түзүлөт. Эми болсо балдар, үчүнчү сөздөргө көңүл бургула. Коюлган, кооз, гүлдөр терезелерге. Бул жерде терезелерге коюлган гүлдөр, кооз деген сүйлөм келип чыгат. Ал эми балдар, акыркы сөздөргө көңүл бургула. Бизге абдан жагат бул үй. Ал эми бул сөздөрдөн бул үй бизге абдан жагат деген сүйлөм келип чыгат. Анда эмесе балдар, сабакка активдүү катышканыңарга жараша, тынч олтуруп жооп бергениңерге жараша бири-бириңерди баалайсыңар. Ал эми балдар, үйгө тапшырма сүрөт тартып аңгеме түзүү.